Боз Теридеги жол кырсыгынан 3 адам жабыркап, бирөө кайтыш болду. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык кечээ эртең менен саат 7:14 чамасында Mercedes-Benz жана Kia K7 үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Жол кырсыгынан Kia K7 үлгүсүндөгү унадан 2 киши жабыркаган. Ал эми экинчи машинанын айдоочусу жаракат алып, бир жүргүнчүсү окуя болгон жерден көз жумган деп айтылат маалыматта. Ушундай эле кырсыктардын алдын алуу үчүн жарандар эреже бузгандарды 0777 102 102 номерине кабарлап коюуну өтүнүшөт. Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылганын 1-май райондук сотунан маалымдашты. Маалыматта тыюу 2024-жылдын 1-июлунан тарта 30-сентябрына чейин киргизилгени айтылат. УКМКнын төрагасынын жана мурдагы жана азыркы башкы прокурордун атын жамынып акча талап кылгандар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Маалыматка ылайык шектүүлөр аялдын күйөөсүнө сотту оң чечим чыгарыш үчүн $8,000 талап кылган. УКМКнын төрагасынын жээни, мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өкүл баласы жана жаңы дайындалган башкы прокурор Максат Асаналиевдин тууганы экендигин айткан жаран алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон, жабырлануучуга моралдык психологиялык кысым көрсөткөн. Алар сотторго таасир этип, жабырлануучунун күйөөсүнө оң чечим чыгарышарын убадалашкан деп айтылат маалыматта. 27-июлда акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен кармалышкан. Учурда алар УКМКнын тергөө абакчайына киргизилген. Садыр Жапаров жана бунун баш катчысы Антонио Гутерриш бейформал жолугушууну өткөрүштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышуу учурунда мамлекет башчы Антонио Гутерришке ак калпакты белек берди. Жогорку даражалуу коноктор үчүн ат оюндары, жаатуу, тайгандар жана бүркүттөр менен мергенчилик уюштурулду деп айтылат маалыматта. Маданий иш-чара концерттик программа менен коштолгон. Эскерте кетсек, бунун баш катчысы Антонио Гутерриш 3-июлга чейин иш сапары менен Кыргызстанда болот. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген. Кыргызстанга келип, абдан кубанычтамын келгенине. Ушундай концерт программам бар, көрүп атабыз, оюндарды да көрдүк. Кыргызстанда болгон соң, бирок Кыргызстан ушул жерде Борбор Азияда жайгашкан өлкө болгонуна карабастан, бирок дүйнөлүк ырларды да тааныткен, билеткен, дүйнөдөгү ар кандай тилдерде сүйлөйт экенсиңер, ырды айткенсиңер, бул дагы Кыргызстандын мындай универсалдуу өлкө экенин билгизет. Дүйнө жүзүнө ачык экенсиңер, абдан коз, жакшынакай жерге келип атабыз. Абдан жакты концертиңиз баарыбызга ыраазычылыкты билдирем. Өнүксөн Кыргызстан мындан ары дагы биздин достук мамилебиз бекемдей берсин.